Урматтуу айымдар жана мырзалар, биз Кут курулуш компаниясынын Кут парк турак жайынын бүгүн ачылыш аземи, бүгүн күлүштөрдү тапшырабыз. Бүгүн көргөнүңүздөрдөй элдердин баары келип, баарын манайы сонун, ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Кудай кааласа, ачкыч тапшыруу аземине келип отурабыз. Мен Кут компаниясына абдан ыраазымын. Кут компаниясынан балдарыбыз квартира алды. Кудай буйруп, бийликте президентибизге жакшы эмес. Кут курулуш компаниясына ыраазычылык билдирем. Кут курулуш компаниясына рахмат. Жалпы бүгүнкү коноктор, алган үйүңүздөр кут болсун, ушул үйдө көптөгөн жакшылыктар болсун. Bеттің көркі нұр менен, белдің көркі құр менен, сүйген сұлы мөлмөлім белгілі болсын ыр менен. Екілемін қызыл гүл açılғандай мөлмөлім, бір қарасаң жүрек от шашылғандай мөлмөлім, маңдай чачың барғалаң жібегіндей мөлмөлім, сенің ышқың баланына тілегіндей мөлмөлім. Кут курулуш компаниясынын жетекчиси Сулайманов Жомарт Маматович агабыз. Кол чабуулар менен дос болбайлыбы? Кут курулуш компаниясынын жетекчиси. Ассаламу алейкум. Ушул Кут парк конушунун тургундары 2 жыл мурда 2,5 жыл болуп калыптыр. 2,5 жыл мурда ушул жерде алып бата кылып баштадык эле. Кудай буйрса, мына бүгүн бүтүп аягында турабыз. Өзү негизи ийгилик ал келбейт экен. Ийгиликке өзүбүз барышыбыз керек экен да. Ошондой эле мисал катары айтып кетсем, адам тойго чакырат, кагаз жөнөтөт, тойго кел депчи. Бирок сен тойго барышың керек да, той сага келбейт экен. Ошончо адам баласында бул ийгиликти өзүбүз жаратышыбыз керек экен. Ушул жерде турган адамдардын мен 80% ошол ийгиликти өздөрү жаратып, өздөрү ушул жерге келип ушул конушка ээ болуп отурат дейм да. Себеби биринчи адамга максат, ниет койсо, адам максат кылса, биринчи максат пайда болуш керек экен, андан кийин жумуш пайда болот экен да. Ошон үчүн баарыңыздардын конушуңуздар менен куттуктайм. Ушундай ийгиликтер көп болсун. Азыр көрүп атабыз, көптөгөн компанияларда көптөгөн адамдар алданып атат. Ал мисалы үчүн Кыргызстанда 200 компания болсо, 200-ün ичинен бир жок дегенде 2-3 сөзсүз начар чыгат экен. Адам баласы деле ошондой, 10 семьяда 10 бала болсо, жок дегенде экөө начар чыгып калат экен. Себеби жакшы менен жаман ар дайым бирге жүрөт экен. Жакшыны тандаш бир гана Кудай Таала бизге акыл берген, ошол акыл менен өзүбүз гана тандайт экенбиз. Ошон үчүн конуш бүгүн кубанып отурам. Мындай бир дагы мындай күчтүү бир 50 миң, 60 миң долларлык машина менен келбе, жаллаң эле жана 2 миң доллар, 3 миң доллар, 5 миң доллар фиттер толуп кетти. Жаллаң карапайым эл. Биз ошого сүйүнөбүз. Себеби карапайым элдин акчасы да берекелүү болот, дуасы да берекелүү болот. Анан мен 3 жыл мурда Кытайга барганда Кытай партнерлорубуз бар. Ошол Кытай партнерлорубуз бир айткан сөзү эсиме келип кетти. Ошону айтып кетпесем болбойт. Ал айтты да, силердин пайгамбарыңар айткан ушул нерсени деп, ошол Кытай мага сабак айтып атат. Ошол келип чындыкты, акыйкатты, туурулукту жалган сүйлөбөш экен, сүйлөбөш керек экен деп түшүндүрсө, адамдар кабыл албачу дейт. Себеби ал мезгилде кимдин төөсү, кою болсо, ошол адамдыкы туру, ошол адам кыйын болгон дейт. Андан кийинки орто кылымда кимдин алтыны, акчасы болсо, ошол адамды кыйын деп ойлошот дейт. Бирок ал заман кетти. Азыр кимде турулук болсо, кимде чынчылдык болсо,
ошондо ийгилик, ошондо ишеним болот экен. Себеби ишеним болсо, сиздер бизге ишендиңиздер, биз сиздерге ишендик. Ошол нерсе менен ушул Кут парк турак жайыбыз курулуп бүтүп отурат. Баарыңыздарга ийгилик, ушул үйлөрдө тойлор болсун, эгиздеп, сегиздеп, 40 квадраттыктар Кудай буйрса келечекте 100 квадрат болсун. 100 квадраттыктар 200 квадратка толсун. Бул жашоо бул менен бүтпөйт экен. Бул жашоо келечекте бизди түбөлүктүү экен жашоо күтүп турат да, түбөлүктүү жашоо күтүп турат. Бул жашоо чектелүү, канча деген аталарыбыз, канча деген кыйындар, канча деген байлар, окумуштуулар, профессорлор келип кетти. Биз дагы ошонун артынан ээрчип баратабыз. Biz ошол жакка барганда тууган уруктун алдында достойный тууган ата бабабыздын жүзүндө мындай ошолордун уят кылбай, жүзүн жер каратпай, ошолордун алдына барып достойный өмүр бою силер менен чогуу болушту биз Кут курулуш компания тилектешпиз. Мына көп түкүрсө көл болот деп biz кылып аткан жакшылыктардын, biz кылып аткан сооптордун, biz кылып аткан ийгиликтердин баарында сиздердин үлүштөрүңүздөр бар. Кээ бири Россиялап, кээ бири Америкада трактарды минип, мен ар бир клиенттин ар бир берген акчасын biz Кут курулуш командасы кыянаттык кылбай, пешене терибиз менен, сарамжалдуулук менен, экономдоп, бирок качественный нерселерди куруп, ушу силердин тилегиңерди аткарганга ар дайым даярбыз. Баарыңыздарга ийгилик, чоң рахмат бизге ишеним көрсөткөн үчүн. Кудай буйруса ушул жерде 80-90% адам, 80 десем жалган болуп калат, 60% адам башкы төлөмү жок үй алдыңыздар. Турабы? Эми Кудай буйруса ушундай башкы төлөмү жок чоң проекттерди, чоң масштабтуу проекттерди жасап атабыз. Кудай буйруса ошого да тилектеш болуңуздар. Ошо менен биз менен бирге кемебизде өмүр бою чогуу болушуңуздарга биз дагы чын жүрөктөн тилектешпиз. Баарыңыздарга рахмат. Жанды кол чаап койсоңуздар. Талас обласынын Талас районунун Манас айылынан келдим. Кут курулуштан там алгам. Кудай буйруса 2 жыл мурун акцияга илинип $470 алды элем. Ошол убакта Кудай буйруса бүгүн ачкычымды колума тапшырып сүйүнүп отурабыз. Кут курулуштан там алыңыздар. Мынакей Кудай буйруса жашнакай кылып жаркыратып салып бериптир. Балдарыбыз менен үй бүлөсү менен сүйүнүп отуруп, сүйүнүч баарыңыздарга кут болсун. Assalamu alaikum кыргыз элим. Бүгүн биз кубанып турабыз. Бул Кут парктан, Кут стройдон Кут парк деген объектисинен квартиралуу болуп, элдин баары кубанычы коюнуна батпай турган кезде, муну айта кетчү нерселери көп экен. Аябагандай жакшы салыптыр, качество деген ушул жерде экен. Сыртын аябай жасаптыр, подъездин керамограниттери мени таң калтырды. Ошол Куттун ишине ийгилик, ушундай элди турак жай менен камсыздап эле бул блоктор болсо, бул объекти болсо, врач, мугалимдерге арналып Куттун бир жеңилдетүү жолу менен салынган үйлөр болуп эсептелет экен. Ошо Куттун ишине ийгилик, Кутка ишениңиздер, алыңыздар. Биз дагы алып, мына биздей болуп үйлүү болуңуздар. Но мы желаем компании Кут дальнейшего процветания, успехов, ну, в общем, всего самого наилучшего, чтобы граждан нашей республики они радовали новым, современным, комфортабельным жильем, чтобы на нашей земле, Кыргызстанның içinde, всегда был мир, порядок, процветание. В общем, и у нас, хочу сказать, народ Кыргызстана самый мудрый народ, гостеприимный, добрый. Это точно я знаю. В общем, спасибо компании за наше будущее, будущее наших детей. Чоң рахмат. Рахмат сизге.
Olsun, konuş. Neçe? Sen aldın mıydı? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hala. Rahmat. Жақсылықтар болсын. Rahmat. Atın kim? Atın kim? Gülcigit. Ушул үйдү кантип алдың? Секрет бутамында кантип алдың? Кандай ким бирөө үй бар деп айттыбы, же эмне болду? Бул деген негизи. Мындайча айтканда, мечта болчу да бул. Мечта? Үй алам деген. Үй алам деген. Анан кийин бир машинамды продажага коюп, сиздин кызматкерлер чалып, улам. Келиңиз, үйгө алмашкыла, бир 10 жол чалды балдарга. Анан барып көрөйүнчү деп барып, келишип калдык. Анан бул кагазды купля договор продажаны карматып, ошол менен үйлүү алып калдык. Жок, ошол сен бир машина менен ушул үйдү алып алдың, кантип алдың? Андан кийин ай сайын төлөп келдик. Бир машина канча бала өткөрдүң? Машина деген, по-моему, $9,000 ушундай бала берген. Бала алган да, бул үйдүн баасы канча турат? Үйдүн баасы деген $30,000. $9,000 бердиң? $9,000 бердим, калганын 5 жылга деп сүйлөшүп алганбыз. 5 жылга бөлүп бердиң. Рассрочка бөлүп бердиң. Азыр канча төлөдүң азыр? Канча ай калды? Дагы канча ай калды? Азыр буюрса аз эле калды. Негизи алдыга төлөп келди абыз да. Алдын ала төлөп келдиңиз. Жок, бирок ушул үйдү алгандан кийин акча табышың, укат кылышың мурдага караганда берекелүү болду же мурдагыдай эле болду? Кандай болду? Берекелүү болду. Кандай берекелүү? Мурдагыдан да көбүрөөк дагы. Кандай сен үчүн? Кандай десем? Мисалы эми акчаны биз деген убагында көп лишний корото беришкенбиз да. Азыр болсо бияка чисто эме тапкан балдар менен тош аш жок. Лишний расход жок, бияка вложение кыласыз. Жок, лишний деле кылып атасыз. Шүгүр эле, Кудайга шүгүр. Берекелүү сиз айткандай. Берекелүү. Берекелүү. Рахмат сизге. Рахмат Кут компаниясына. Абдан ыраазыбыз. Өнүгө бергиле, өсө бергиле, ушинтип бизге окшогон карапайым элди үйлүү кыла бергиле. Кайма. Сіздерге абдан разыбыз. Көп елге да сунуштайбыз. Кут компаниясына кайрылуу кылат, үйлүү кылат экен, ондай экен. Ишеничтүү компания да. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сиңерге ийгилик. Макул баке. Улуңуздун үйү кут болсун. Ой. Абдушка Турбаева, Бул кандай үйүңүз кут болсун? Рахмат. Кантип алып калдыңыз бул үйдү? Без первоначальный рассрочка алдык 5 жылга. Канча жыл болду алганыңызга? 2,5 жыл болуп бартат. 2,5 жыл болду да. Дагы 2,5 жыл төлөп, жашаганча төлөйт экенсиз да буюрса. Айына канча төлөп атасыз? Айына 30.500 олдан төлөйбүз. Анын башында бир канча төлөп алдыңыз бул үйдү? Башында төлөгөн жокпуз. Эчтеке төлөгөн жокпуз. 5.000 сом, 10.000 сом. Башында киргенде эле сразу документ толтурганда эле 30.000 менен деп өтүп киргенбиз. 30.000 төктүңүз, первоначалыңыз 30.000 сом экен, мындайча айтканда 30.000 сом төлөп келатасыз. 2,5 жыл төлөдүңүз, буюрса да 2,5 жыл төлөйсүз. Жашаганча. Куттуктайбыз. Жана мугалимдерге, врачтарга дедик, ошол эмессизби? Жок. Мейли. Рахмат. Мейли үйүңүз буйрусун сизге. Рахмат силерге да. Сиз менен биргеликте азыр элдин манайын бир текшерип берип кеттиңиз. Азыр бул жерден 2-ге бөлөбүз. Мына жерден 2-ге бөлөбүз. Бул тарабы сиздин командаңыз. Бул тарабы сиздин командаңыз. Кут жак меники, парк сеники болсун. Ооба, парк меники болсун. Мына ортодо турат го байкем. Ушу байкем ортодон бөлөбүз. Бул жак сиздики. Биринчи бир манай текшерип көрүңүз сиз. Урматтуу туугандар, ондай кылабыз. Сол тарап кут, оң тарап парк командасы болду. Сиз биринчи текшерип көрүңүзчү. Кут командасы манай кандай? Неме? Бака Роза Отунбаева айткандай, сенин командаң кол чапканда, менин командам деди. Ушул дагы командабы деп күлдү. Азыр парк командасы барсыздар дегенде сонун кол чаап бериңиздер. Ордуңуздардан туруп эжелер, чачыңыздарды жулуп деле алдан. Тамаша. Дайын болсоңуздар команда деген мындай болот. 1, 2, 3 парк командасы!
Кут команда деле азыр кем калбайт деп ойлойм. Бул жакты көрдүңүздөр да, келиңиздер анда. Сиздердин кол чабыңыздар менен Кут командасы барсыздарбы? Бuyakta bir nece dediler protez çıktı. Bir jakta bir aksakal dediler ulamışka çıktı. Almaz Şaday, kol çağlar. Assalamu alaikum yerli jurt. Buna бүгүнкү кубанычтуу күндө биз көптөн бери күтүп аткан күнгө жеттик. Бүгүн күлүчүн алдык. Мына Кут компаниясында 2 жылдан ашып калды. Ушул компания менен байланышып биз ушул компаниядан 2 комнаталуу үй алдым эле чоң балама. Бүгүн күлүчүн алып отурабыз. Аябай ишеничтүү компания. Силерди да ушу өндөп кетет, чакырып кетет элем. Ушу компания менен байланышып, ушу компаниядан үй алып, бала акыраңыздар менен бактылуу болуп жашаңыздар. Биз Кут курулуш компаниясынан мындан 3 жыл мурда мугалимдерге берилген шарт боюнча алганбыз. Биринчи баштапкы төлөмү жок. Айына 25 000 сомдон төлөп келебиз. Күткөн күнүбүз келип, бүгүн ачкычыбызды алдык. Өзүбүздүн батир үйүбүзгө ээ болдук. Абдан сүйүнүп атабыз. Кыялдар орундалат. Кут курулуш компаниясынан квартира алыңыздар. Урматтуу эл жутум, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүнкү күн аябай кубанычтуу күн болуп жатат. Биз сиздерге Кут компаниясынын жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде буунда элдин көңүлүн, маанайын көтөрүп бизге ушундай Кут компаниясынан куттуу квартира берип атканыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик бар болгула. Дайым ушундай алга Кыргызстан алга. Мен мындай болгондо үй алам деп жүрүп карыз кабаттым. Миллиондой. Анан жүрүп эле ушул келинчек экөөбүз ушундай чыгып калды, албай деп калды. Рекламадан чыгып калды. Анан бир дос балам 60 000 сом карыз калган. Бирөөнө карызга сурапчы. Анан анын акчасын 30 000 берип, 30 000 сом калып калат. Анан барып эле биз короче бардык, интервью неме Кутка бардык. Кутка барып алалы деп деле барган эмеспиз да. Жөнүнө көрөлү. Жөнүнө мындай я интерес сурап көрөлү, эмне болот экен деп барсак, ушундай деп калды, давай кел сразу алабыз. Болду, ошентип алып калдык. Жок, ошону кандай шарт менен алдың? Кандай шарт менен? Давай алабыз деген. Төлөө шарты менен. Башында канча төлөдүң? Башында 30 000 сом. 30 000 сом төлөдүң. Канча жылга бөлүп берди? 5 жылга. Азыр канча жыл төлөдүң? 3,5 жыл. 3,5, да 1,5 жыл калды. Кудай буйрса эртең үйгө көчүп кирип алып, 1,5 жашап жыл төлөйт экенсиң да 1,5 жыл да? Буйрса. Жок, антпай эле машинем берип эле утулуп бүтөм го. Карыздарыңызды кутулгансыз эле. Жанагы карыздар эмне болду? Бүтүп ошо. Эми кичине машинемди выкупать этип. Мен мындайча айтканда айына 110-120 000 оплата төлөп жүрүм да. Азыркыга чейинчи. Мына 4 ай, 5 ай болуп калды, 3 ай болуп калды. Эмне жумуш кыласың? Мен отделка кылам. Отделка, ремонт, иштер ремонт. Квартирага төлөтүсүз, Квартира, машина, карыздарын төлөтүсүз. Өзүм жашаган квартира, карыздар бар. Общий 110 000 сом. Сен мындай Куттан үй алгандан кийин мындай береке болуп тур да сенде, значит, туурабы? Ачыгын айта берсең. Сөзүн ачыгын айтканда бияктан бир эле эмес да эми. Бир эле эмес да. Не бир эле эмес? Дагы бар да бияктачы. Дагы алдыңбы? Ошо шүгүр дейм, Аллага шүгүр. Баягы неме дейт го. Кудай берем десе берет дейт, бирок ошого аракет кылыш керек дейт го. Эми мен мындайча айтканда Садыр Жапаров айткандай эле 14 саат иштеп 18 саат иштеп 4 саат уктагыла дегендей эле да меники. Өзүм азыр мени ожо эч ким айтпайт 33 депчи. Мен 33-төмүн да. Жакшы, молодец. Тынымсыз иштеген мээнети. Ушундай сиздер баары мына канча деген үй бүлөлөр мына үй жоктор үйлүү болуп атат бул жерденчи. Рахмат эне. Чоң рахмат. Дагы үй алсаңыз каяктан аласыз эми? Эми буйрса көрөбүз да. Бүткөн үйлер алабыз. алабыз. Дагы мындай элестетсеңиз, дагы 30 000 сомуңуз бар да. Каяка барасыз, кайсы компанияга барасыз? Негизи адам жылкы сымалга кичине байыгандан өзгөрүлүп кетет деп. Неме бар го, адам канчалык болгон сайын, мисалы жүгүлүң болсо, аны Волга кылам деп, Волганы Мерс кылам дейт го. Адам байлыкка тойбойт экен. 30 000 сомуңуз болсо кайда бизге келет? Азыр мисалы Kia терип жүрсөң, айтат экенсиң, ай, Мерс тебиш керек эле. Эме айтат да, 30 000 сом акчаң болсо чөнтөгүңдө каяктан үй алат элең дейт да.
Буюрса, кайра эле кутка келем да. Эми көнүп калдык эми биз я. Көнүп калдык. Эми андай анча. Мындай ачыгын айтсаң, мен көп адамдан уктум да. Ушул сенен же мага пакта коюп айтабы, же кандай кылып айтат, жакшы көрүшүн айтабы. Силерден үй алгандан бери ишим жүрүшүп кетти. Карыздарыман кутулдум, мондай болду деп. Мен 100 клиентиме жолуксам, ошонун 60-70 ушинтип айтат да. Мен жашоомдо береке пайда болду депчи. Менин пакта коюу, анан бирөөнө жагалдануу деген менде сезим жок. Жок, негизи Карканайс, Илбой кишинин бетин айтам, ишо мен ачыгын эле айтам да. Мисалы мен бирөөдөн 60 миң сом алып карызга. Ишо аны бирөөнө бериш керек болчу. Аны 30 миң сом берип, 30 миң сом кутка берип эле үй алып атпайм. Болду байке. Буйрусун. Мына эскиренный интервью үчүн чоң рахмат. Ошондуктан сизде болгону 30 миң сом болсо да ушундай үй ала аласыздар. Аракет кылыңыздар. Үй алыш үчүн миллионун деле кереги жок. Тура. Кыралмай ниет болсо болду. Себеби бир алымдын айткан сөзү бар да. Сен үй алам деп ниетиң бар дейт да, бирок сенин чөнтөңдө 1 сом акча жок дейт. Сен шаардын ичинде 200 компания бар дейт. Ошого барып, кыдырып, үйлөрүн көрүп, ушинтип аракетин кыла берсең, бирок чөнтөңдө 1 сом акча жок дейт. 1 жыл болбосун 5 жылдын ичинде сөз саласың дейт. Мен ага гарантия берем. Аны мен башыман өткөн дейт да. Бирок ошол кишини мен билем, ошентип көп адамга мотивация берип, көп адамды ийгиликке жеткирген кишилер да. Негизи сиз дагы эми азыр мен мисалы өрчү бир өрүн хит кылып, мындай жашоодо рахат алат, спортсмен жеңишке жетип рахат алат. Ошондо мындай курулуш компаниянын жетекчиси эмнеден рахат алат мисалы? Ошону. Ушу курулуш боюнча. Жок, курулуш компания негизи мындай да. Жакшылык аябай кыйын. Жакшылыкты жаратыш аз. Мисалы үчүн могу кут паркты биз куруш үчүн 3 жыл убактыбыз кетти. 3 жылдын ичинде канча деген адамдар өлдү, каза болду. Канча деген адамдар ден соолугунан ажырады. Канча деген адамдар мындай кыйынчылык менен курулду да булчу. Бир ташты жасап, ал жерден казып чыгарып, алып келип коюш үчүн канча мээнет керек да. Анан муну 3 жылда куруп бүттүк. Бул жакшылык нерсе. Бирок жамандык кылыш үчүн 1 литр бензинди чачып, бир ширеңке жаап койсоң күч түшүп калат да. Көрдүңбү? Ошол сыяктуу адамдар жаман комментарий, жаман сөздөр, жаман интригалар бул оңой эле, жеңил нерсе. Бирок ушул нерсени жакшы кылыш аябай кыйын. Ошол мээнетти балаган элден, балаган адамдардан болушубуз керек да, Кудай кааласачы. Чоң рахмат. Сонун керемет сөздөр болду. Буюрса кийинки объектилерде да жолугур эле, макбаттан ачып буюрса. Эмки жылы Кудай буюрса дагы эме бар. Быйыл күзгө чейин Кудай буюрса Акниет деген объектибиз бар. Аны тапшырганга аракет кылып атабыз. Ал жерде дагы 1400 квартира бар. Андан тышкары эмки жылы 25-жылы Үмүт деген объектибиз, келечеги экини беребиз. Анан Белек деген 3 объект тапшырат Кудай буюрсачы. Үчөтең уже мына бүтүү алдында турат Кудай буюрса. Керемет. Белектен, ошо Акниеттен үй алгандар комментарий калтырып коебуз. Буюрса ал жакта да чогуу сиздерге тапшырып беребиз күлүч. Кудай буюрса. Жомарт укам, сага рахмат. Ушунча адамды үйлүү кылдың. Ушунча адамды сүйүндүң. Сага Алла сүйүнсүн. Алла сага ыраазы болсун. Амин деп коюңуз келмесе. Алла сага ыраазы болсун. Бала чакаң менен өмүрүң узун болуп, тынч жаша, рызкылуу, Аллахым сага рызкы, береке берсин. Үйүңө ынтымак берсин, тынчылык берсин укам. Дайыма ушундай элдерди кубантып, сүйүнтүп жүрө бер. Өмүрүңө бараке берсин Аллахым. Рахмат. Бардык адамдарды сүйүнттүң. Биз сүйүнүп отурабыз, үй алдым деп. Рахмат укам сага. Дайыма ушул элди келгене жараган, жакшы, ушундай ден соолугуң чын жаштардан болуп жүрө укам. Айтканыңыз эстен болду. Үйүңөр кут болсун. Muhallimlerде батса жүрөбүз эле. Ошондон алгам. Мугалим сизби? Мугалим. Сизге чоң рахмат. Ден соолугуңуз болсун. Ушундай элдин керегине жарап, ушундай көп ийгиликтерге жетип, аман болуңуз. Чоң рахмат. Үйдү кантип алдыңыз? Ошол жөнүндө бир айтып койсоңуз. Үйдү кантип алдыңыз? Ошол жөнүндө айтып койсоңуз. Акция дегенди угуп калып, Facebook'тан анан. Мугалимдерге анан врачтарга деген. Ошондо келип анан. Келип эле 25.500 сом төлөп туруп эле алып. Азыр айына канча төлөйсүз? 25.500. 25. Канча жыл төлөйсүз? 25.500. 6 жыл. Азыр канча жыл төлөдүңүз? 3,5 жыл. Кудай буюрса дагы 2,5 жыл төлөп жашайт экенсиз буюрса. Сиз мурда биринчи үйүңүз ошондо? Мурда Батиде турчусуз да? Азыр Батиде Жок, айылдан келгем. Кайсы айылдан? Тоң районунан Тоңсуга. Айылда, Тоң районунда эң эле авторитет тизгенсиздер же. Айылда да үйүңүз бар экен, шаарда да үйүңүз бар экен, карачы. Бизде чын азыр. Чоң рахмат. Мугалимдер, действительно азыр мугалимдердин заманы болот. Көз тийбесин. Рахмат эже.
Білесіздер, Союздың адамдары чоң здоровый болады, а? Улуу негизи биздин чоң ата чоң энелерибиз здоровый болгон. Муну медиктер аныктап чыгыптыр да. Неге дегенде улуу сөздө уят жок. Мурда биздин чоң энелерибиз талгак болгондо карышкырдын төшүнө талгак болгон экен эле. Арыстандын жүрөгүнө талгак болгон экен эле. Вот ошол талгактан төрөлгөн балдар здоровый болгон экен эле. Деп капкара. Азыр биздин жеңелерибиз неге талгак болот? Майызга, бананга, мотоциклдин түтүнүнө. Вот ошол түтүндөн төрөлгөн балдар биз деп ойлоп калат. Мен Кут компаниясына абдан ыраазымын. Ушул 21-жылы мугалимдер менен медиктерге акция менен ушу жерден үй берилет дегенден жазылдым эле. Мына бүгүн колума ачкычты алып турам. Эң кубанычтуу, толкунданып атамын. Ушу Кут компаниясына абдан чоң ыраазычылык билгиземин. Чынчыл убагы менен бүтүрүп берди. Мындай жаркыраган үйдү берип атат. Ичин да көрдүк, ичи дагы бардыгы жакшы. Ремонту абдан жакшы болуптур. Эми аны кичине жерин биз өзүбүз бүтүрүп алат экенбиз. Абдан чоң ыраазычылык билгизем. Ден соолукта болушун, ишинде ийгилик болсун. Мына бүгүн Кут компаниясынын күлүчтөрдү берүү аземи болуп атат. Күлүчүбүздү алдык, Кудай буйрса, баарын жакшы жазышыптыр. Баары сонун. Короолору дагы почти уже готовый болуп калыптыр. Кут курулуш компаниясына биздин менеджерибиз Динарага абдан чоң рахмат, ыраазычылык. Себеби мен өзүм мугалим болуп иштейм. Ана мугалимдерге акция болуп берип атканына байланыштуу ушул жака келип, анан алып калганбыз. Өзүбүздүн зарплатка ченелүү экен, ошо бир айда төлөп турган акчабыз туура келгендиктен алганбыз. Анан ушинтип ошо күндөн бери төлөп келатабыз. Үйүбүз өзүбүзгө кут болсун. Мына монча киши келип бүгүн салтанаттуу тапшырып атышат. Бардыгына үйлөрү кут болсун демекчимин. Анан Кут компаниясынын ишкерлерине дегеле иштеген кызматкерлерине чоң ыраазычылык. Монтип үйлүү кылып атат. Кыш келе электе эле монтип күн жарыкта берди. Эми ремонттоп буюрса үйүбүзгө кирип алабыз. Бүгүн Кут компаниясынан ачкыч тапшыруу аземине келдик. Кудай кааласа мына азыр ачкычты алдык. Кут компаниясына терең ыраазычылык билдирем. Иштерине ийгиликтерди каалайм. Алган тамыбыз кут болсун, куттуу баяндуу болсун. Ичинде жалаң жакшылыктар, тойлор болсун. Мана бүгүн канчадан бери күткөн күнүбүз келди. Аллага шүкүр, алхамдулилlah. Мана 10-га беребиз дейишти. Бүгүн мана күлүчлөрүн беришип атат. Абдан курсамыз. Кут эмнесиге дагы миң рахмат. Танжалары сау болсын. Бунака үйлөрүн яна көп-көпүнө салыша берсин. Бизака жаранларды сүйүндүрүп жүрүшө беришсин. Рахмат. Эрлан Андаш, Кыргыз эстрада жылдызы, мега жылдызы. Assalamu alaikum, kutmandı geçinizler benim. Ağırgömüzler kutlu olsun. Kalapağın kiyin gezdi. Astasın gök asmanına diyin gezdi. Minnağı cumğa çıram tandı tosun. Кут компаниясына рахмат, чоң убагында берди. Жакшынакай зданиялар экен, аябай кооз, квартиралар нече жакшы экен, баарын көрдүк. Буюрса, аябай ыраазыбыз, аман болушсун, ден соолукта болсун, элибиз аман болсун. Ушинтип жакшынакай үйлөрдү сала беришсин. Рахмат Кут курулуш компаниясына. Мондай жакшынакай, татынакай үйлөрдү куруп берген үчүн рахмат. Иштери ийгиликтүү болсун, ден соолуктары чың болсун. Ушундай курулуш компаниялары көбөйө берсин буйруса. Далай жаштардын соолугуна калсын. Сыртта жүргөн балдарыбыз ушинтип квартира алды эле, ошонун ачкычын алып атабыз. Балдарыбыз аман болсун. Эрлан, кандай анан бул жак кичине неме Америкага окшошпу? Америкага эмес.
Мондай 5 этаж көрүнгөнү менен биздин биринчи көз караш биз баарын бири-бирине кошуп чыктык да. Сиз жана Чикагодагы чоң зданияларда эле здания курупсуз да. Ошондо муну эсептеп койсок 125 здание болот экен. 125 этаж десең? 125 этаж. Чоңдугунан. Ошондо аябай керемет. Городок чоң. Ошо элдердин убанычында да аябай баарында жүздөрүндө жумаю. Азыр могул жактан тиги мына кардарлар үйүн эме кылганы кетип атышпайбы? Ошолордон бир сыра сурап ушуларды кызык болот да барганычы. Ерлан байке, сиз сурап котконсуз, микрофонду алып туруп. Кандай байке? Кандай байке? Как раз сиз Ассалам байке, кандайсыздар? Үй кутук болсун. Рахмат. Каяктан келдиңиз? Үйлү кылган ушул сизге рахмат. Аллага разы. Мен Нарын облусунун Кошкор районунан келгем. Кошкордон уулума ушул үй алалы деп. Куттун ушул котлованынан баштап силер менен мамилелешип, договорлошуп, ана мына бүгүн Кудайдын буйруган күнү экен. Ачкычты колго берип турасыздар, жигиттер. Рахмат. Кандай шарт менен алдыңыз бул үйдү? Жеңил эле болдубу төлөш? Төлөгөндү мен өзүм шартында айттым. Биз постоянно иштебейбиз балдар. Бизде деген жаз күз деген болот. Жазында малды тоого чыгарабыз, күзүндө келгенде сатабыз. Ошого ылайыктап график түзүп бергиле десем, балдар жогорулар менен сүйлөшөлү деди. Анан силер менен сүйлөштү, же силерден кийинкилер менен сүйлөштү. Анан чыкты, уруксаат берди. Силердин шартыңа карап график түзүп беребиз деп. Ошо кандай шарт менен алдыңыз? Шарт ай сайын 15 000 сомдон төгүп турдук. Анан жылына бир ноябрь айында 5 000 доллардан төгүп аттык. Баа күзүндө мал келет, малды сатып тыйын топтолот экен. Анан 5 000 долларды күзүн төктүк ноябрь айында. Атак ай сайын 15 000 сомдон төгүп аттык. Ыраазысызбы анда? Жакшы. Ыраазыбыз банда. Үйдүн ичине кирдиңизби? Мына кирдик, кайрадагы бир туугандарым келипти, кайрадагы барып көрөлү деп баратабыз. Жактыбы сизге? Эми жакты балам. Жакты, жакпайт деп айткан бул өзү баягы мышык сасык экен дейт, маяга жетпей атыпчы. Анан үйгө жетпей атып, анан кантип жаман деп айтабыз. Туурабы? Кыргызда деген ата-бабалар деген өзү негизи аябай чоң философ эл болгондо. Үңкүрдө болсо үйүм бар деп айтылган кеп бар. Анан бул деген жаркыраган өзүнчө бир айыл болуп атпайбы? Бул жер өзүнчө бир айыл экен. А дегенде котлован казып атканда келип көрдүк эле. Ой, бул момчу үйдүн баары бүтүш кыйын го деп ойлочубуз. А көрсө иштеген жетекчи жакшы талап кое билсе, анан иштеген балдар өзлөрүнүн дилин коюп иштесе бүтөт экен буюрса. Бүттү, мына бүгүн деген жакшынакай күн болуп турат, майрам күн болуп турат. Бардыгыбызга майрам кут болсун дейин. Элибиз тынч болсун. Жогорку жетекчилерибиз жакшы иш кылса, анан эл тынч болсо, силерге окшогон күзүрмөн азаматтар билекти түрүнүп алып анан элдин камын көрөт экен. Элдин камын көрөт экен. Рахмат. Сиздин жубайыңыздан да интервью алып. Аябай чоң рахмат. Бүгүн аябай кубанычтуу күн болуп турат. Сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат, ыраазыбыз. Биз аябай күттүк элек. Мурун бир эмес эки жолу алдап тийгенбиз убагында акчабызды. Анан бул кут өзүбүзгө кут эле болду. Биздин семьядай эле болуп калдыңар. Дайыма ичиңер илгери болсун. Аябай сүйүнттүңөр. Элдин баарын кубанычка бөлөп атасыңар. Дагы эле бөлөп жүргүлө. Эрланды көрүп атам жакын жерден. Жакшы майрам уюштуруп турсуздар. Береңиздерге да чоң рахмат. Рахмат. Ишиңер илгери болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Болду. Ийгилик, кут болсун эми. Рахмат. Куттуктайбыз. Аябай чоң рахмат. Сен атың Эрланбы? Эрлан Алдаш деген атам. Gel töştüreşip. Men oğlum var git oğlum. Sizler tarmakta emgektенет, филармонияда комуз чертип. Ошону алып барып жуктуруп коеюн. Андаш менен кучакташып бердим. Бөлүшөйүн. Бөлүшөйүн. Адам баласы бөлүшүш керек экен. Бөлүшүш керек жакшылыктарын. Мен үйүңүз кут болду. Рахмат сиздерге да. Кудайдын тура. Ишиңе ийгилик бар. Макул ой. Чоң албан иштерди күтөбүз. Болду. Дагы сизге келебиз го. Болду, келербиз. Балдар көппү? Балдар бар. Өлөсүн. Көпчүлүк эле бололу. Сиздерди биринчиден ушу үйлөрүңүздөрдү кут болсун, агырыңар кут болсун. Ушул жерде ар дайым жакшылыктар үйлөрүңөрдө, тойлор болсун. Анан дагы ушул жерде жамаат, ушу кут компаниясынын жамааттарына ыраазычылык билгизип кетем бардыгына. Ушул жерде иштеген курулушчуларга жана мастер прораб бүт ушул жерге кандай салым кошкон
салым кошкон кызматчыларга бардыгына ыраазычылык билгизем. Жомарт Сулайман Жомартка да эмне ушул жерде бизге ишенип бүтүрүп бергиле деп ишенгенине чоң ыраазымын. Ошол ишеничин актап, колубуздан келишинче ушул объектini бүтүрүп бердик деп ушу жашоочулар менен чогуу биз да кубанып турабыз. Ак өргөлөр кут болсун бардыгын. Алган үйлөрүнүн ак өргөсү кут болсун. Тойлор болсун. Рахмат. Биз эмне айтмакчыбыз? Көптөн күткөн күнүбүз келип бүгүн ачкычыбызды колубузга алып батирибизди көрдүк. Ошо Аллахка миң мәртебе шүгүрлөр болсун. Ана ушу кут компаниянын жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңерге ийгилик. Мындан дагы ошо адамдарды соогуна калып көптөгөн ыраазычылыктарга, көптөгөн жетишкендиктерге жеткиле. Ушул кут устрой эмесине чоң рахмат. Балдарым, неберелерим үйлүү болуп кубанычта турабыз. Рахмат ушу устройкага. Жакшылык болсун. Мына ушул жерде 600 үй бүлө ачкычтарын тапшыруу аземи жүрүп жатат. Кут атына жараша заты дегендей. Мына ишиңиздерге ийгиликтер боло берсин. Ишиңиздерде ийгиликтер боло берсин. Канча адамдарды ишеничине кирип, үйлүү кылып атасыздар. Чоң ыраазычылык билдиремин. Рахмат сиздерге. Дагы көптөгөн адамдардын, көптөгөн жаш үй бүлөлөрдүн, инвалидтердин, жана үйгө муктаж адамдардын ажатын ачып, мына үйлүү кылып атасыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиремин. Чоң рахмат. Мен Нарындан келдим. Нарын шаарынан келдим. Дагы албан иликтер болсун. Ушу жерде мына комплекс бул 600 үй бүлө деген бул өзүнчө эле бир орто айылдын жашоочуларынын аймагы болуп турат. Чоң рахмат сиздерге. Азаматсыздар кетти. Ой басып күнүп баратам. Жүзіңді сүйіп елесіп, жүрек түйгенде жылытам мен. Өзіңеп жүріп өзгөчөм, өзіңе бір қашам жолығамын ай. Аталаш басып баратсам, қармасам деймін қолынан. Қапиле таңын адасып, қалбасам деймін жолыма. Жанымдан артық жанарам, жүралым сенсің махаббатым ай, махаббатым ай. Азаматса күлішіңіз жақсы керексер барыз шоғырыз шул жерден сізде қатырақ азаматсыздар Get go! Чоң рахмат, ағыргөңүздөр кут болсун. Саламатсыңар, YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бир эң жакшынакай адамдар сүйүнө турган, көпчүлүк сүйүнүп аткан күн болуп жатат бул жерде. Кут компаниясынан бир кызым жакшынакай квартира алып, ошого сүйүнүп, үй бүлөбүз менен жыргап отурабыз ушул жерде. Аябай кут курулуш компаниясына ыраазычылык билдирем. Жаңы жаштар ушинтип үйлөрдү алышсын, үйгө киришсин, үйлүү болушун, заманың болсун. Президентибиз Жапаровго аябай чоң рахмат. Ыраазыбыз аябай. Мекенибиз тынч болсун.
Elдің бары ушинтип үйлүү жайлуу боло берсин, заман оңоло берсин. Аябай ыраазыбыз. Чоң рахмат. Кандай кубанычтуу күн болот ат, аябай сонун айланайын. Ушу кут деген аты эле бир сонун атай. Ушу куттуу баяндуу болсун, ушу алган үйлөрү дайыма жакшыларга буйрусун, уштерден тойлор болсун, жакшылар болсун, ушу балдарыбыз кубансын, баарыбыз кубанайлы. Ушу куттун иштерине ийгилик болсун кагылып кетейин. Ушу адамдардын баардыгына элдерге жакшылык кыла берсин. Аябай жакшы. Кубанычтуу күн, аябай жакшы. Кут деген өзү кандай жакшы мынакей. Куттуу баяндуу болсун, дайыма жакшылыктар болсун, элибизге тынчтык болсун, элибизде жакшылык болсун, токчулук, молчулуктар болуп, ушинтип дайыма элдер кубанып жүрө берсин. Ден соолук болсун айланайын алтындарым. Ийгилик. Рахмат, айтканың келсин. Биринчи байлык ден соолук дейт. Ошо ден соолуктан кичине дарыланып жүрдүм эле. Ага карабастан мына бүгүн ушундай буйрук насип экен. Куттун күлүштөрүбүз тапшырыла турган күн экен. Жакшы күн. Мына кут компаниясы дегенде атын угуп эле биз куттуу деп эткен болчук мынакей. 21-жылы июль айында врачтарга, медик мугалимдерге 5 предварительный платеж берет экен дегенди угуп эле шашылыш түрдө келип эле 2 сааттын ичинде алгам ушул үйдү. Мына бүтүп Кудай кааласа күлүштү колубузга алып атабыз. Жоомарт балам белесиңер. Ооба. Мына аты дагы, мына компаниянын аты кут болсо, өзүңдүн атың Жоомарт. А Жоомарт деген дагы берешен деген. Ансы карындай эле канчы деген адамдарды үйлүү кылып берешен болуп атасың. Кут болсун. Инвалид жанагындай немелерге да берип атасыңар, шарты жокторго дагы. Мына ошон үчүн колдойт Аллахым. Өзүң дагы Кудай жолундагы ыйман менен жүргөн адамсың. Вот ошолордун бардыгы берип атат. Ошон үчүн мындан ары дагы мындан чоң ийгиликтерди ылайым эле Бишкектин ичин кут басып кетсин. Анан мен айтып атам, менин туугандарымдан Куда сүйөктөрү мен 3 алды эле. 4-чүсү мен болуп турмун. Эми Кудай кааласа биз дагы ошону көбөйткөн. Только гана тиги балага дагы айттым, мен күлүч берген балага. Только мен ушу куттан гана аламын депчи, башка эч жака барбайбыз. Куттан гана алабыз депчи. Тууган ургун бар. Байгандан кийин башкасын алабыз буюрса. Байып акча көбөйүп, чоңойткондо Кудай буюрса. 2 комнатка айлансын. Ал 3 комнат болсун. Азыр небереме алып атсам, мына тетиги балам, ошонун биринчи улуу баласын алып атсам, 5-класс. Алып атсам, эми чөбөрөлөргө алалык. Нерелерге бүтүп, ылайым эле ишиңе ийгилик, өзүңө эң биринчи ден соолук экен. Өзүм врач болсом дагы, сал кичине ден соолуктан тайып турам. Дарыланып жүрдүм эле. Анан ошо ден соолуктан ашкан байлык болду. Ден соолук каалайм. Кечиресиз, айына канча төлөп аттыңыз? Айына 25 эле миң төлөп аттым. 25 эле миң. Жакшы. Ушундай. Жакшы. Канча айлык аласыз? Мен 35 миң айлык алам. Кудай буйруп, бийликте президентибизде жакшы эметип, Кудай буйруса зарплата да көтөрдү. Ошо ден соолукту чыңдап алып, анан иштеп, анан кийин айлыктарды деги көбөйтүп койду президент. Кудай буйруса. Анан буйруса дагы алабыз. Иншалла. Бул 1 болсо, 2 болсун, 3 болсун, 4 болсун. Рахмат, айтканыңыз. Анан особняка бөлүнүп чыгып кетишет, караганда мендей болуп. Рахмат, өмүр тилейм. Рахмат. Бактылуу бол, алтыным. Айтканыңыз келсин. Биринчи эле келгенде ушу пешенең жарык баласың, ыйман жолундагы адам экениңи жагып эле мен аябай сүйүнгөм. Омин, кут болсун мына алуучулар. Баарыбыздын ошол үйүңөр кут болсун. Баардыгыңарга ден соолук, иштегендер баарыңарга ден соолук. Узун өмүр каалайм. Рахмат. Максат иштериңер аткара берсин. Чоң ийгиликтерди жаратып, Кыргызстанда белгилүү компаниянын биринчиси болуп жүрө бергиле. Амин, Аллаху акбар, айтканыңыз келсин. Өзүңүздөр каалаган, өзүңүздөр билген, өзүңүздөр жаттаган ырдан бир куплет ырдап бериңиздер, а? Биринчи жаштардан баштайлы. Эже мына сукаңыз коюп турсаңыз болобу? Атыңыз? Атым Санжира. Анда Санжира айылынан баштайбыз. Бир куплет, а? Кетти. Бүгүн ушу майрамыбыз кут болсун. Баарыбыз эми кандай маанайыбыз беш, а? Баарыбыз үйлүү болуп, куттуу болуп, кут деген турак жайда куттуу болуп отурабыз. Ушул Жоомарт байкеге чоң рахмат. Өмүрүңүз узун, бактылуу болуңуз. Ушунчалык канчалаган адамдын урматсына татып отурасыз. Өмүрүңүз узун болсун, көп жашаңыз. Эми мен ошол бактылуулук жөнүндө ырдагым келди да, бир куплет. Бактылуу болуп жашайлы. Телеге ыйык сүйөрүм, тең курбу менин
түгөйүн тепкидей кезде арналган тек кана сага жүрөгүм тепкидей кезде арналган тек кана сага жүрөгүм сага жүрөгүм ошо баардыгыбыз эле үй бүлөбүз менен өмүрлүк жарыбыз менен бактылуу болуп жашайлы, бактылуу болуп жүрө берели. Рахмат сизге Жомарт мырза. Кийинки Санжира. Булар опасный ырнайт. Давление соорулар болсо домдун артына өтүп тургула. Этти кечеке. Мен да рахмат дейм, баарыңыздарга оюңуздар кут болсун. Жомартка ден соолук, баары курган курушчуларга ден соолук, жерде турган баарыңыздарга ден соолук. Бул бактылыкты калса мен сиздерге ден соолукту каалайм. Анда эмесе Малина. Кыпкызыл болгон малина, үзүп берсем дейсизби? Кудайым берген мындай күн, күндө эле болот дейсизби? Кудайым берген мындай күн, күндө эле болот дейсизби? Нанара-нана-най, най-най, нанара-нана-най, най-най, нанара-най, нана-нана-най, нанара-най, нана-нана-най. Эң сонун, бу силердин доордон бир ырчы чыгарат окшойбуз бир, а? Кыз бурак эки деп, а? Кол чабып коюңуздар, сонун. Шайыр апалар, нечек атыңыз? Базаркан апама кол чабып коюңуздар силер үчүн. Жакындуу чыгарма, келиңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кут ак өргөнүңүздөр баарыңыздардыкы куттуу болсун. Ак жолтой үйлөрдөн болсун, Өмүр деген кыпкызыл көлү жайнаган, өмүр деген булбул бакта сайраган, өмүр барда өкүнбөстөн ойноп күл, өмүр өтсө жаратылбайт кайрадан. Эжемдин алдында Самара Каримова шарманда, караңыздарчы. Сонун талант. Эжеке келиңиз. Урматтуу кошуналар, конуш жайлуу болсун. Көптөн тилеген ушу балдарыбыздын тилеги орун болуп, бүгүн үйлүү жайлуу болуп ушу кут парктан үй алып баарыбыз сүйүнүп отурабыз. Баардыгыңардын конушуңарды тең бөлүшөм. Балдарым жакшы өсө дейт ар бир адам. Балдардын жакшылыгын көрүп жалаң, Ул үйлөп кыз узатып куда күтүп, кошуна жүрөлүчү эсен аман. Кут болсун дайыр үйүңөр. Кол чабуулар. Рахмат. Бир Кытайдын мындай сөзү бар да. Сайыңышың эмеге таягдыба. Баяңысыңды эти шайыңыдыбы. Бунун кыргызча которулушу, кошуналар, кошунаңарга өзүңөр кол чаппасаңар, кытайлардын колу бош эмес деген экен. Кошуна тууралуу. Ассаламу алейкум. Биздин аталарыбыз, биздин шефтерибиз, союздун кишилери, биз жаштар пышык адамдар деп коебуз буларды. Оорубайт, эч нерсе болбойт, бир кол чабып коюңуздар да. Мырзалардан келиңиз. Кымбаттуу кыргыз элим, ушундай мынага жомарттай жигиттер көбөйө берсин. Кыргызстанга ушундай заңгыраган тамдарды сала берсин. Мен өзүм Таластан келдим, ушул кызымдын үйлүү болуп атканына дайыма бат алып жүрөр Жомарт иним. Эми баарыңерге жакшылык, ушул үйдөн ырыскы кут кетпесин. Ушул жерден агарып көргүлө жаштар. Эсимде бала чакта сүйгөн энем,
Eti yok ulun üçün ardan eylen. Ataylap akıllı sözüm aytsan dağı, kay birde dilin alıbay koyor elem. Rahmat, rahmat, rahmat. Arvаңыздар қағылайын қалайық жұртым. Мұна бүгін қонышыңар құтты болсын. Ушул қонышта, ушул аянтта бала бақырған небере чөрлер батпай, қырғыздың саны көбейіп, бақтылы тұрмыш кечиришсин ушул алған үйлер. Қонышыңар құтты болсын. Элбесе ушул тұрмышта мұна жана айтып қалды бір 4 сапыр деп. Атына заты жарашқан ырысқа шерік жан екен. Кут кетпеген үй салып, жомарт жігіт зор екен. Жамандық кейбір кезде қуалады, барыңа тағдырыңа көңіл қоқшош. Жамандық кейбір кезде қуалады, жақшылық үміт беріп дуалады. Тыйындан сомды құрап тығынғанша, тынымсыз тартып жүрдім уараны. Тыйындың толбоса да құмарасы, напсинин жаман екен уарасы. Пул болдым, аш тепсіге далай жолы, тағдырдың қаты тұра бұрамасы. Тұрабы, тағдыр жүзі көп болды. Немесе барыңыздырға, менің қаларым мен қалу тілегімді ұрменен, оғындырмен айтып берейін. Кім келбейт түріліктің базарына, кім көндейт көр оқаттың азабына, Құлып ұнытып күл өмірдің бағын ашып, қырғыздар аман есен жашағыла. Құлып ұнытып күл өмірдің бағын ашып, құрбылар аман есен жашағыла. Тарықтың барағындай ача берер, дайыма ұйықсыңар бата берер. Билігін асыл жандың балбылдатып, балдарға бар болғылай ағайынып. Билігін асыл жандың балбылдатып, қыздарға төркін керек бар болғылай. Бар болсо балдан өткен ширинсиңер, бағыбыз, байлығыбыз bir өзіңер. Арғачан балдар есен болсын дейбіз, анткени үмітібіз силерсиңер. Арғачан балдар есен болсын дейбіз, анткени өмір улар бұлақсыңар. Тағдырдың табышмақты тар жолында, талайын іздеп тапқан жан болғыла. Байсалы дос сапар бұйрып ұлы көшті, барыңар есен аман бар болғыла. Байсалы дос сапар бұйрып ұлы көшті, ел жұртым есен аман бар болғыла. Рахмат, атама қалчоңыздар, ұялбай. Бүгін майрам деп шығып ұрдап отқан ұчыру. Эми, урматтуу туугандар, биринчи орунга 5000 сом акчалай приз. Эми чыныгы конкурс башталды. Азыр ырдаган ырыңыздардын оонун алып туруп, рептин стилине салып коюңуздар болду. Мисал үчүн мен көргөзүп берейин, биринчи азыркы ырдаган ырыңыздарды. Мисал үчүн Делбиримди көргөзүп берейин, а? Мындай. Қызығамын саға, қызықшылық мүнөз, қызыл гүлім сен менен. Ай, көчөдө мен көрсөм, қызықанамын, сулуу селким сен менен. Аха, будиш дегендерди кошуп турабыз, а? Биринчи сиз баштаңыз. Кетти. Оон алып коебуз, азыркы ырдаган ырыңызды.
арналған, тек қана саға жүрегім, йо-йо. Бар бағыз. Апа, келіңлі, рэпті көргөзіңлі. Мұна ондай болады туғандар рэп деген. Апам үйрет отатына қызға, оғын алып қой деп кетті. Қызыл болған малина. Қызыптер десем десең бе, е. Ұшындай болған бір күндер, күнделе болады десең бе. Қол жаулар! Ең сан бар бағыңыз, келіңіз абай. Кетті абай. Шо жырғал қадырына жеткенге. Емне десін сүйіт сырын чечкенге. Жашорыз 5 күн өмір болған соң. Аямақпыз емнесін. Ура! Қол жаулар, рэпті ұшылы әжай жүрің. Әжай, мұнда қолды, мұнда қылыңыз. Ортан қолды кіргізің, ортан қол. Мұнда қылың, кетті апа, ұра өрес. Балдарым өссе дейді, әрбір адам. Балдардың жақшылығын көріп жалаң. Ол үйлеп, қызыл өтіп, құда күтіп, қошына жүрелічі. Есен ама! Қол жаулар! Жақшы қол жауап беріңіздер, шығараңыздар. Соны өйнеп беріңіздер. Келіңіз аға, кетті. Азды қырдағанырыңыздың оғын алып қойып кетті. Есімде, бала жатта сүйген енем. Есі жоқ, бұның үшін арзан елең. Қол жаулар! Келіңіз аға. Kim gelmeyt türlüktün pazarına, kim gelmeyt körakattın nazarına, kul bulduk gül ömürdün bağını açıp, kudalar amanetin yaşağıla. Қол жаулар, сонын. Кімге өрөз бірінші орынды туғандар? Малина дейбі, аз мен ондай алайын туғандар. Қалқ айтса, қалп айтпайды дейді. Ошондықтан, әр бірін алдыңыздар қалып шығайын, сіздер қол жауап бағалап беріңіздер. Шайлық сияқты. Санжыра айым ұтты дегендер бар ба? Екінші, Орынгүл апам ұтты дегендер бар ба? Базархан апам ұтты дегендер бар ба? Тоқон ежем ұтты дегендер бар ба? Байспек апам ұтты дегендер бар ба? Самар атам ұтты дегендер бар ба? Сон, ұрматты туғандар, мен анда ақырындап белектерді беріп баштайын. Бұл сізге олсын. Апа. Код құрылыш компаниясының атынан бір қол жауап қойсаңыздар. Болады. Бұл сізге олсын. Сізге олсын. Бар болыңыздар. Анан бірінші орынға... Кепка. Қол жаулар болсын. Қол жауап қойсаңыздар жарса, чоң рахмат. Рахмат, неме, бірінші орынға 5000 сом деп алдап қойдық просто. Рахмат, бар болыңыздар. Кут компаниясында ушундай мугалимдерге жана дарыгерлерге үй берилип атыптыр дегенди угуп калып, экөөбүз тең ошол жака жөнөдүк. Жөнөгөндөн кийин ошол жердеги оператор эжелерге рахмат, ыкчам түшүндүрүп, анан ошондон кийин эле биз көп ойлонгон жокпуз. Ошондон кийин эле замат эле биз договорду түздүк дагы. Жеңил шартта да, шарты дагы жеңил. Ошентип анан кийин биз келинчегибиз экөөбүзгө договорду тапшыргандан кийин
биз кадимкидей үй алгандай сүйүндүк. Ошол сүйүнүч бүгүн келип, келинчегибиз дагы азыр телефондон ага дагы сүйүнчүлөйбүз. Ал азыр Жалал Абадта, ошо Жалал Абадка учуп кетти. Келгенден кийин дагы буюрса үйдү көрөт. Кут компаниясына терең ыраазычылык билдирем. Ушундай үйгө үйлүү кылып, мугалимдерди ойлоп, дарыгерлерди ойлоп, дайыма иш менен алектенип жатканына мен ыраазымын. Сиздин атыңыз ким, агай? Менин атым Аматали уулу Эмилбек. Эмилбек агай, азыр бул жакта баягы жеңил условия менен, жакшы условия менен деп атпайсызбы? Ошону мындай бир аз ачыктап койбойсузбу? Мындай алдын ала сиз канча взнос бердиңиз? Миллион бердиңизби, 1,5 миллион бердиңизби? Анан канча бир 2 жылга, 3 жылга бердиңизби? Төлөп бүттүңүзбү же дагы жашап төлөй бересизби? Ошолордун да бир сер ачык айтып койсоңуз. Сүйлөшкөн боюнча без первоначальный взнос деди. Анан кийин сиздин капчыгыңыздарда канча бар, ошого жараша иш кылабыз деди. Анан кийин биздин капчыгыбызда 90 санасак 91 миң акча бар экен. Ошонун баардыгын бердик. Ал мындайча айтканда 3 айга төлөнүп калды да. Алдын ала 3 айга төлөнүп калды дагы. Андан кийин 3 ай өткөндөн кийин биз сентябрдан баштап ошондо биз июлдукун, августтукун төлөдүк. Анан сентябрдан иштей баштагандан кийин анан биз улантып кеттик да. Анан ачык айтканда биз ошол ала турган үй bir ayına 30.700'den tura gelip kaldı. Bir komnat kvartira aldınız, ayına 30.700 somdan төлödünüz, ha? Төлödüm. Aldın ala болгону siz 90.000 som бердиңиz, ал 90.000 somdагы взнос катары эмес, 3 айдыкы период жабып кетти. 3 айдыкы период жабып кетти. Себеби биз ошол убакта каникулда элек, ошол акчабызды дагы башка жака коротуп албайлы деп түз эле төгүп салдык. Жакшы. Эми кандай ошол учурда мисалы биринчи төлөмү жок, берилип атат десе көпчүлүк элдер ишенбейт да. Бекер берип аткандай элечи, алдамчыларга окшоп эле көпчүлүк ишенбейт. Кантип эле биринчи төлөмү жок болсун, анан бул бүтпөйбү деп көпчүлүк ушундай сомнение кылышат дагы, албай коюшат. Анан 2 жылдан 3 жылдан кийин үйлөр бүткөндөн кийин анан өкүнүшөт да, мындайча айткандачы. Сиз өзүңүз ошол учурда сага мисалы биринчи төлөмү жок, 5 жылга рассрочка беребиз дегенде ишениңизби, ишенбедиңизби? Чындыгында менде да ар кандай ойлор болду. Кээ бир адамдардан кеңеш сурасам, жок, азыр абайлабасаң кыйын болот деп алардын дагы кеңештери айтылды. Бирок тобокелдик деген ушундай оңой эмес экен. Тобокелдикке салдык дагы, анан кийин бардыгы азыр чындык болду. Ошондогу договор азыр мына жемишин берип, баары чын экен. Демек, Кут компаниясына 100% ишенишибиз керек деп азыр мен чечим чыгарып калдым да. Рахмат агай. Алла разы болсун. Рахмат. Ата, апа, үйүңүздөр кут болсун. Сиздер дагы ушундай жакшы сонун балдарды тарбиялап чоңойтупсуздар. Кудай калса бардыгын үйлүү жайлуу кылып жайлаштырып коюшуптар. Сиздерге дагы чоң рахмат. Кудай калса эми дагы Кут компаниясы бул менен эле токтобойт да. Келечекте чоң пландарыбыз бар, жакшы объектлерибиз бар. Ал жактан дагы аракет кылыңыздар, Кудай каласа. Мына энем көптөн күткөн күнүбүздө келип мына той болуп атат бүгүн. Квартираларыбызды алып отурабыз, үйлөрүбүздө, батирлерибизде. Ушуларга ортоктош болуп силерге да рахмат. Эң биринчи ушу компанияны куттуктап коеюн, тамдары куттуу болсун. Ушул тамды салып аткан, элге жакшылыктар тартылып аткан Кут компаниясына, Куттагы жетекчиси Жоо Мартиновичке, муну менен чуркап жүргөн менин ушу бактыбегиниме узун өмүр берсин. Ушунун баарына чыдап, баарын колдо өткөзүп, колубузга өткөзүп берип атат. Ушу ишиңерге ийгилик болсун. Жалпы жамааттын компаниясына, жамаатына ийгилик каалайбыз. Мына Кутту айтып атпайбы? Куттун өзү эле мына Кут компаниясынан куттуу жерден куттуу квартира алып отурабыз. Мына ушубуз куттуу болсун. Рахмат силерге, өмүрүңөр узун болсун, иштиңерге ийгилик, келечектен кең болсун, эч нерседен кемебей эле. Рахмат айнанайын. Дагы бир жолу үйүңүз кут болсун. Рахмат. Алган үйлөрүбүз куттуу болсун. Тойлор болсун. Айтканың келсин, рахмат. Небере чөбүрөлөр көбөйсүн ушул жерде. Рахмат айна, рахмат. Дагы бул биринчи жол болсун. Дагы Кудай берсин. Дагы көбөйө берсин. Дагы Кудай берсин. Алдыда проекттерибиз көп. Дагы буюрса бул сиздерге небере чөбүрөлөрүңүзгө дагы уланып үйлүү кылып жүрө бериңиздер. Ишенимдүү компания ушу Куттан үй алгыла. Жерде дагы жеңилдик менен 100 мугалим, 200. Мугалим 200. 300-гө жакын болгон да. Притом дагы бир 200 врачтар. Өтө бир жеңилдик шартты алган, поддержка алды.
Мага болсо кут курулуш компаниясы үйдү белек кылган, бекер. Бесплатный кылган, подарка сюрприз кылыштан. Рахмат. Алла разы болсун. Сырты, мына фасадтар. Өзү баягындай кылайын дегенсиңер, биринчи. Мындай башкача. Анан жакшыраак чыкса, кымбатыраак кыла беребиз дегенсиңер. Точно ошо айтканыңардай жакшыраак чыгып, козураак, качественныйраак болуп жакшы. Ошондой отур. Азыр мисалы бир аксакалды көрдүм, байке аны видео тартпады окшойт. Мындай келип, ыраазычылыгын айтып үйлөй берейин деди да. Биз ушунча жүрүп, эми үйлүү болуп атабыз дейт. Аллах ыраазы болсун сага. Жомартка Аллах ыраазы болсун, Кутка Аллах ыраазы болсун деп өтө ыраазычылыгын айтып кетти да. Бул биз ойлогон менен бизге эми иштеп жүрүп бул чөйрөдө бизге жеңил көрүнөт да көп нерсечи. Бирок чындыгында баягы оор көрүнүп, канча аракет, эмгек күч менен алгандарга бул өтө чоң жеңиш да булчу. Өмүрүндөгү өлгөнгө чейин бул эми жашайт да биякта, бала чакасына калат. Буюрса. Ооба, бала чакаларына, урпагына. Туура айтасың. Бу жерде өмүр бою мисалы иштеп, үйлүү боло албай калгандар канча. Үйлүү болом десе, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл Россияда бир жакта эмгектенип, бирөөнүн жеринде иштеш керек да. Бул кыйын нерсе. Иштегенде кандай иштеп, мисалы бизде тагыса, бала чакаң биякта калат. Сен тарбияңды бере албайсың. Бул кыйын нерсе да. Мына кут курулуш компаниясынын шарты боюнча биякта арзан. Биякта жеңилдик шарттары бар, көп. 7 жылга бөлүп берет. Анан 30 000 менен да шартыңа да карап, поддержка берет, Бар жакшы ушун. Ошон үчүн бул реклама эмес, бул чындык, айтып коеюн. Акыйкат. Бул акыйкат. Акыйкат ушундай тайыман бас болот. Сиздерге айтайын, Кутка келиңиздер, үйлүү болуңуздар. Эме карайбыз. Аракет эле кылсаңыздар, башында эле акчам жок, чогултуп алайын эмес. Башында эле кичине баягындай. Кичине акча менен келип туруп эле бир 2 малдын акчасы менен эле келип туруп, аракет кылса эле болот да. Мен чогултушум керек, миллион болуш керек деп жүрсөк, миллион болбойт да, жүрөбүз. Миллион болбойт. Бизде 90% айлыктан айлыкка чейиз да. Пенсия алгандар бар ушундай. Ошон үчүн рахмат кылдым. Сизге чоң рахмат, сизге дагы. Көрүшөбүз. Баарыңыздарга рахмат. Алла разы болсун. Улан Эсенакунов деген биздин блогер дос балабыздын апасы экен. Кандай сайышпа, жакшы уйгут болсун. Рахмат. Алла разы болсун. Биз ушу Кут парктан 2 квартира алдык. 2 квартира алдыңыз. 2 квартира. Бирөөнү 9-блоктон, бирөөнү 15-блоктон алдык. Бирөө 4-этаж, бирөө 3-этаж. Мен не демекчимин? Ушу Кутстрой компаниясына аябагандай разыбыз. Алла разы болсун сиздерге. Ушундай ишенчиликтүү, жакшы компаниясыңар. Биз силерге ишенебиз. Эң алгачкылардан болуп ушу 5% первый взнос жок. 5% жок. Проценти жок. Первоначальный взнос деп коет. Первоначальный башкы төлөм жок. Башкы төлөмү жок. Үйгө эң биринчиден болуп алганбыз ошо. Экөөнтөн биринчи взносу жок алдык. Анан ошо 25 000ден төлөдүк бирөөнө 26 500дөн төлөдүк. Канча жыл төлөдүңүз? 2 жыл болдук. 2 жыл болуп эле күчтөр колубузга тийип атат. Ал да канча жыл төлөйсүз? Эми 2 жыл төлөйбүз. Ошо Кудай буйрса жашаганча төлөй берет экенсиз эми. Квартирага деле бересиз да, туура. Кирип алып туруп жашай беришет. Бир квартираны деген кыз күйөөбүзгө алдык. Бирөөнү болсо келин менен кайным алдык. Жакшы. Ата-эненин милдети экен да. Ошого мен эми баягы мугалим болуп иштегенден өзүмдүн фамилиямда бирок балдар өздөрү төлөдү. Жакшы. Эмкисине буйрса бир 10 ключ илип алсаңыз эмки объекти да, мына 10 тең куттан алдым депчи. Алалы деген ойдо болот атабыз. Буйрса ошого жеткирсин, Чоң рахмат. Рахмат силерге дагы. Ошо боор түптөгөн үйлөрдүн фундаменттери бекем болсун, чамгарактары бийик болсун, ак жолтой болсун эң биринчиден ушулар. Ушул үйдө эчен дагы бизди Кыргызстанды колдогон жакшы уул кыздар төрөлсүн ушу жерлерден. Ушу доордун ичиндегилер баардыгы ынтымактуу болуп, бир жакадан баш чыгарган, бир жеңден кол чыгарган ынтымактуу кошуналардан болсун деп тилеп кетмекчимин. Анын үчүн дүйнөдө эң биринчиден тынчтык болсун. Аманчылык болсун, Амин. Ошо бар болгула, рахмат силерге. Алла разы болсун ушундай үйгө жеткизгенине. Мен да чексиз кубанычтамын. Рахмат айтканыңызга. Аллаху акбар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бакыт болсун, айшпа. Келебиз эми. Аны мен алдыңыздарга
Кыргыз эстрада жылдызы Гүлчигит Сатыбеков. Салам айтты сіздерге. Ошоны айтпайын. Ыр жазгандар барбы араңыздарда? Жанакы текстти жазышту. Жазгандарды бул тарапка чакырамын. Өзүңүздөр окуп бериңиздер. Ага, чыгарыңыз. Кана. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Үй кут болсун. Келиңиз бул тарапка. Кана, үйлүү болгондор кол чаап куттуктап коюңуздар кана. Үй барларды куттуктап. Анда ыр саптар даярдап туруңуздар. Чекеден баштайбыз. Келиңиз. Бул кишилер сенен чоң улуу экен, ошого сендер да балалар келиңиз, жүргүз. Атыңыз? Мерим карындашыбыздан код курулуш компаниясы тууралуу 4 сап ыр. Саламатсыздарбы? Кыргызда ар бир үйдө кут болсун, ата-энебиз маңдайыбызда бар болсун. Куттуу аттуу үйлүү кылган Жомарт мырза жыл сайын мыкты үйлөрдү кура берипсин. Куттуктап, кут үйлөрдү сыйлай берсин. Кол чабуулар, сону бар болуңуздар. Окшоштубу? Сону, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин кошуналар. Сиздерге үй алышыңыздар менен абдан кубанычтамын, куттуктайм. Алмаз айткандай, ушул доордон ырчылар эмес, акындар да чыксын, жакшы депутаттар да чыксын. Ар дайым аман болгула, жакшы адамдар чыксын, эң главный. Куттуктайм, куттан үй алгандарды, кубандык, биз дагы, алар дагы ар дайым эл үчүн кызмат кылып, аман болсун. Код курулуш компаниясы тилек кылган элдердин үмүт артып, үй алып, биз да абдан кубандык. Кыргызымдын элдерин үйлүү кылган жашасын. Рахмат сага, кут паркым. Кол чабуулар, сону. Ана урматтуу конкурсанттар, ырыңыздарды окугандачы, өзүңүздөрдү театрдын адамы сезип, мындай басканча, о кут, ай тийсе дагы сага тийсин, күн тийсе дагы сага тийсин, грипп тийсе мага тийсин дегендей образ менен, келиңиз. Өзү жомарт, кут төгүлгөн үй экен, чын дареги сары өзөнчү экен. Бакытыбыз жанып турсун дайыма, чындык баккан кут компаниясын сүй деген. Жомарт байке жаратканым берекелүү өмүр берсин, жакшылыктар жайнап дайым өзү келсин. Калың элдин дубасы кабыл болуп, Аллахтын нуру дайым жаап турсун. Сонун бар болуңуз, келиңиз. Саламатсыздарбы кошуналар, баарыбызды үйлүү болушубуз менен куттуктайбыз. Ушул үйдөн арып карып, ушул үйдөн агаралы көгөрөлү. Куттуу болсун, кут паркыбыз жаркырап, бакыт берсин ар бир үйгө алтын жаап. Ыраазыбыз Жомарттай агабызга, Аллахым зоболосун, дагы да бийик кылсын. Көкөлөсүн башыңыз, 100дөн ашсын жашыңыз. Кудайым берсин куракты, кут кылсын сиздин туракты. Сону, эң сону. Келиңиз. Саламатсыздарбы, кошуналар. Бүгүнкү кут курулушуңар кут болсун үй бүлөңөр. Баарыңыздар үй бүлөңүздөр менен дайыма ушул бүгүнкүдөй маанайыңыздар жаркын, ден соолугуңуздар эсен болсун. Ошон менен Москва жергесинен келип отурам. Кызым Айназик, үйүң кут болсун кызым. Алтын күлүчүң кут болсун. Шашпай эметип бериңичи, багылдатка чейин. Кут курулуш кубанттыңар биздерди. Ачкыч алып куттуу үйгө кирели. Алтыш болсун эл үмүтүн актаган. Куттун иши болсун дайым илгери. Үй алууну каалагандар
кут курулушка кайрылгыла. Ишеничтүү компания эл менен. Ол чабуулар. Сон, келиңиз эжеке. Чоң рахмат. Ушул жерде турган жалпы ушул үй алам деп турган ушул жерге сүйүнүч менен дүйнөдө биринчи жолу бакыт келет. Бул бакыт үй алуу бакыты, балалуу болуу бакыты. Кутка келдим. Бирок кадам баспадым. Анткени мен куттун ичин ачпадым. Билем, кут кандай таң салышын. Ошондуктан кутту Кудайым өзү колдосун. Ошондуктан бул жерде коңшулар бардыгыбыз аябай жакшы коңшулар экенбиз. Үйүңөр кут болсун, төрүңөрдө периште ойносун. Эч жамандык көрбөгүлө, зымпыйып түйшүгүңдү билдирбейсиң. О жолоочум, бул дүйнөдөн не издейсиң? Жазмышта эки эшик бар, аны ары ким билет? Бири өмүр, экинчиси бөлмө делет. Ушу бөлмөңөр кут болсун, төрүңөрдө дайыма периште ойносун. Азыркы жогорку ырдап кеткен коңшуларыма кошулуп, мен дагы ырчы экенимди билгизип, ырдап коеюн, ырчы болбосом дагы. Асылдарча болбой койду, аккулар көлгө келип конбой койду. Сыяктанып деңизден суссам дагы толбой койду. Чоң рахмат. Анан мен айтайын дегем, кут курулуш компаниясындагы бардык иштермандардын бардыгына чоң рахмат. Анын ичинен мен алтындай болгон биздин кураторубуз Мээрим сага чоң таазим. Канчалык биздин сүйлөгөн сөздөрүбүздү, башкаларыбызды бардыгын көтөрдүң. Сага рахмат, Кудайым сага оомат берсин. Анан кут курулуш компаниясынан ушул үйлөрдү алып жүрө бериңиздер. Уулум Бек Султанга чоң рахмат, мени ушул жерге келип сүйлөтүп, ушинтип турганына. Рахмат балам. Рахмат бар болуңуз. Эжеке, эжекеме кол чабып коюңуздарчы. Сонун сүйлөдү, сонун ырдады. Сиз мугалимсиз, Ооба, мен көргөндө эле коркуп кеттим да, чапа мугалим экен эжеке. Бар болуңуздар. Мугалимдерди сыйлабаган өлкөдө эч качан өнүгүү болбойт дейт. Бир кол чабып койсок болот. Биздин урматтуу мугалимдер. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарды куттуктаймын үйлүү болушуңуздар менен. Куттун бардык адиси, мыкты тыкан негизи. Мыкты адисти тарбиялаган агамдын ак мээнети. Кутка келдик Оштон. Куттуу болсун бары деп. Куттуктап бизге берди Жомарт Сулайманов агам. Парк менен бары курчалган. Үйүбүз мына жакшына. Куш келипсиңер баарыңар Кут парк турак жайына. Сонун бар болуңуз. Келиңиз эжеке. Саламатсыңар. Баарыбыздын үйүбүз ак жолтой болсун. Ушундай жакшы тилек менен алып аткандайын, ушул жерден өнүп өсүп, Кут паркы мындан дагы көп үйлөрдү сала берсин. Шаарыбызга көрүп берсин Бишкегибизге. Мен жүрөгүмөн чыккан ыр ала тоого көрүк берет, ар бир жанга дем берет. Куттун буйруп үйлөрү сакталып мурас күч берет. Көргөн бир көздөр сүйүнсүн, Куттун үйлөрү көбөйсүн, кереги тийип элиме уккан бир кулак кубансын. Балага тагалтырган үй бүлөлүк мурасың, жалын өчпөй отуңдун, жалындап күйүп улансын. Коломтонно төчпөй, керегелери кең болсун. Кол чабуулар, сонун. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутмандуу күн. Баарыңыздардын ак өргөңүздөр кут болсун, коломтоңуздардын оту өчпөсүн. Ошол бактылуу инсандардын ичинен мен эжемди бүгүнкү үйү менен, бүгүнкү алган ак өргөсү менен, бүгүнкү алган куту менен, бүгүнкү алган бакыты менен чын жүрөктөн куттуктайм. Атына заты жарашып, куттуу болсун үйүбүз, ичине бакыт толтурган, конокот болсун төрүбүз, Жомарт байке себепчи, шаңдуу бүгүн күнүбүз, күн менен кошо жаркырап, кубанычтуу үнүбүз, бакыттуу өргө болсун деп, тилек тилеп келдик биз, кут деп дайым жаркыра, ийгиликте болсун ишиңиз, зданиялар жаркырайт, күн нуруна чагылып, очокто оту өчпөсүн, үйлөрүндө баарынын, ушул жакта көргүлө, кубаныч сүйүү бактысын.
куттуктайбыз баарысын. Жаштарды да карысын, ак өргөлөр кут болсун. Ал эми кут компаниясы ишиңиздер дагы арбысын. Рахмат чоң. Сиз өзүңүз жаздыңыз ба? 17 акын менен биргеликте жазгандай болуп турган. Урматтуу туугандар, азыр акчалай белекти араңыздардан сизге кечип коюңуз, сиз эметип эрте баштабайбыз, биз кечип коюңуз. Сизден баштайлы, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар, десем болот, барыбыз эле бир туугандарбыз да Кыргызстанда жашагандан кийин. Кыргызстандын 7 керемети деген 7 областан чогулуп турабыз. Ушул жерде биз Алыс-Кымоз көлдөн Кошкөл айылынан келдик. Бизге бүгүн кош майрам болуп турат. Үй алып атабыз. Бул чоң майрам бизге. Жана ошондой эле бизди тапкан апабыздын туулган күнү менен куттуктамакчымын. Апа, туулган күнүңүз менен көп жашаңыз, бактылуу болуңуз, апа. Биздин маңдайыбызда бар болуңуз. Бизди ушул эрезеге жеткизгенсизге биз терең ыраазыбыз. Ошондой эле жакшылык эсеби жок эчем болсо, кайгысыз өмүр сүрүү бекем болсо, бейкуттук ырыскысы ар бир үйгө ылайым алган үйүбүз баарыбызга жугуштуу болсо, жаратканым жазда берсин, жазда берсе жазбай берсин, жаратканым жайда берсе жайып берсин, Кудайым кышта берсин, кышта берсе кыспай берсин демекчи, баарыбызга ынтымак ырыскы бакыт алай кошо келсин. Сиздерге кут компаниясы, сиздерге аябай толкунданып турам. Чынында аябай бул күндү аябай көпкө күткөнбүз. Сиздерге терең ыраазычылык. Келип берген конокторубуздун баарыбызга ак өргөбүз жугуштуу болсун, Рахмат, бар болуңуз. Эжеге кетпей туруңуз. Апаңыздын туулган күнү бүгүн. Кайненеңизби же апаңызбы? Кайненем. Кол чабуулар, мындан караңыздарчы, уже жаңы үйгө келгенде кол кала баштады. Туулган күнүңүз менен. Апам кайсы жерде? Бул апама туулган күнүнө. Бул дагы апама. Бул сизге. Бул жездеме. Бул чоң балаңызга. Бул кичүү балаңызга. Бул ичиңиздеги балаңызга. Эгиз болот экен, караңыздарчы. Эжеке. Сизден кайненеси бу. Сиз подружкасындай эле көрүнөсүз го же? Бар болуңуздар. Эми урматтуу туугандар, биринчи орунду мен ойлойм жашы улуу апабызга берип койсок болобу? Баары эле сонун айтты. Сиздин жашыңыз канчада эжеке? 50-гө чыгайын. 50-гө чыгайын деп калдыңыз. 50-гө жакында чыгасыз? 51. 51. 63 кол чаап коюңуздарчы, апам. Сонун жаш көрүнөт экенсиз. Апам кече 9-ду бүткөндөй көрүнөт экен. Сиз 32. Сиз нерден эле жылы көрөт экенсиз, тачкарма? Сиз 64. 64. Сизден улуу, Сиз 23. 23? Бар болуңуз, сиз жашсыз го. Сиздер кете берсеңиздер да болот, бирок бүгүн апамдын туулган күнү, бир кол чаап коюңуздар туугандар. Чынар эжеке, бар болуңуз туулган күнүңүз менен. Бизди бул кут курулуш компаниясына алып келген Нурзат, Элзу деген 2 кызыма да рахмат. Ошо 2 кызыбыздын үйү ак жолтой болсун. Баарыңыздарга да чоң рахмат, Рахмат, бар болуңуз туулган күнүңүз менен. Бар болуңуз, үйүңүз куттуу болсун, жакында неберелүү болуңуз, небереңиз президент болсун, бар болуңуз. Кош майрам. Ал эми бул 1000 сом приз ап эжекеме бердим, бир кол чаап койсоңуздар боло берет. Ала бериңиз. Сиз алыңыз. Сиз алыңыз. Сиз мына коробкасын алыңыз. Ала бериңиз. Рахмат, бар болуңуз. Барсаңыздар болот, чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Мына негизи бул эконом класста, бул көбүнчө мугалимдер менен врачтарга дайрылды үйдө. Квадрат метри $500, $600 тегерегинде сатылган үйлөр. Бирок 6 жылга, 7 жылга
5 жылга рассрочкага башкы төлөм жок рассрочка бергенбиз. Бирок эконом класста могу лестницаларга кафель басат да. Кафелдин квадрат метри 600 сом. Бирок мына таштын квадрат метри 1,5 миң сом. Эң арзаны 1,5 миңден 2 миң сомго чейин да. Ушундай таштарды басып бергенбиз. Анан немелер дагы, эшиктер дагы дизайнерский. Мисалы үчүн азыр барган сайын уже дизайнерский эме болуп калды да. Мындай бизде мындай тупо эле эшиктерди коюп коет го. Мындай тупо эле. Ал уже дизайнерлер менен иштеп, эшик мындай адамга мындай көрүнүктүү болуш үчүн ушуну уже баштадык да. Анан бул кандай өйдө чыкпай эле коелу, могул кышындасы могу атайын жыгач каптадык молоргочу. Себеби кышындасы мону кармаганда суук болот экен дагы, кол үшүп адамдар кармайт экен. Анан жыгач болсо, естественно, кармаганда дагы көп эметпейт экен да. Анан бул эшиктер болсо производство өзүбүздүкү. Эшиктер производство өзүбүздүкү. Мону жарып коюп туруп азыр. Зато элдердики баардык эшиктери бири-бирине окшош, Америкада бүт үйлөр бири-бирине окшош да сонда. Эшиктер да ошо дизайнер менен эметилген да. Кирбейби? Ким үй болсо да кечирим сурайсыз. Бул бир комната үй экен. Бул бир комната үй, бул ошол тиги отопление централи бүт баарын алып келип коюп койгонбуз. Бир комната болгондон кийин бир комната. Бир комната үй. Терезе да өзүңүздүкү? Терезе да өзүбүздүкү. Өзүбүз чыгарабыз. Подвалына несі? Подвал полный швейный цех болот тегереги. Ушунун асты. Уже арендага берилген. Уже эмелер келип алышып уже. Мо полный ар бир зданиянын асты швейный цех. Полный швея, Полный швея асты. Анда бияктаган баары швейный цех иштеп атат го. Иши учу болуптур. Бош адам уже неметип, уже бөлүп уже арендага берип эртең баштап ремонттоп башташат. Бул Кудай буйрса азыр таш-паш болуп анча болбой атат да, эртең жазда газон эгип, асфальтты басып, брусчаткаларды басканда вообще эч сон болуп калат. Ошол жөнүндө түшүндүрүп айтып. Эмне себептен эмне жыл жазында коюш керек? Себеби бул жер кышындасы ойнойт да. Бул жерди биз казганбыз, суу өткөргөнбүз, канализация өткөргөнбүз. Азыр трамбовка кылып туруп, асфальт басып төшөп кое турган болсок, бул кышындасы каарда тоңот дагы, жазындасы суу эмгенде баягы жер посадка берет да. Бир жумуш эки жолу жасалып калат да. Ошон үчүн бир кыш көрүш керек. Бир кыш жер чөккөндөн кийин андан башталат да. Үйдө эле жылуу болуш үчүн баягы үйдүн ичинен пар чыгып берет го, үй тердеп, аркылуу берек болуп. Ошол жанагы кышты жайды көрсөтпөй, жайдын саратанды көрсөтпөй, терезелерди салып койгондо ошондо болот да. Терезелер ачык болуп, бир жай туруш керек да, үй кургаш керек, таза кургаш керек. Анан терезелерди коюп, анан башка жумушту баштасаң, үй курук болот, кургак болот. Ошон үчүн эмди жыл буйрса жазында бул жакталар жаңы газондо болуш. Газондо болот, асфальт алат Кудай буйрса. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Биз мындан 3 жыл мурун Элим барсыңбы фонддун ошол жакта учетто турат элек. Анан ошол аркылуу бизге курулуш компаниясынын жетекчиси бизге ушундай бир бөлмөлүү батир белгилеген. Ошол учурда биз балам экөөбүз карантин мезгили болчу. Ошол учурда биз кичинекей үйдө жашайт элек. Ысыт мындай электрик менен ысытат эле, анан ал да светтер өчүп кала берет эле. Аябай кыйналган абалда болчубуз. Ошол кезде бизге биринчилерден болуп колун сунган биздин курулуш компаниясынын жетекчиси Жомарт Сулаймановго терең ыраазычылык билдиребиз. Иштеген ишине ийгилик каалайм. Мындан дагы бизге окшогон дагы көп үй бүлөлөргө жардам берип, колун сунуп жүрө берсин дейм. Ден соолукта болсун. Биз аябай сүйүнүп атабыз. Биз 3 жыл мурун деле бул жака келип, көрүп, улам үйлөр бүтүп келаткан сайын сүйүнө берет элек, өзүбүзчө элечи. Анан бардык салым кошкон, бизди үйлүү болсун деген байкелерге, эжелерге бардыгына Аллах ыраазы болсун, ден соолукта болсун. Мен азыр аябай сүйүндүм бул жака келгенде, ыйлагымда келип турат, бирок бул жакшылыктын, сүйүнүчтүн көз жашы болсун, эч ким ыйлабасын, жалаң жакшылыктарда гана көз жаштар чыгып турсун дейм. Жамандык болбосун кыргыз элинде. Бардыгына ден соолук каалайм. Биринчи байлык ден соолук дейт, баарына ден соолук каалайм. Абдан мага ыңгайлуу болду. Мен болгону айлыгымдан төлөп жаттым. Мугалим болуп эмгектенген чыныгы эмгегимден төлөп, эч кандай башка
кирешени колдонбостон жалаң ошо мугалимдин айлыгы менен ушул үйдү алып жатабыз. Мен абдан кубанычтамын. Кут парк турак жайы абдан сонун бүтүптүр. Абдан сүйүнүп атабыз. Баары жакшы, квартирабызды көрүп чыктык. Кут курулуш компаниясына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Убагында беришти. Сонун локациясы дагы сонун, өзүм аябай не деп койчу эле толкунданып аткам. Буйруса мындан башка дагы 2 квартира алгам Кутстройдон. Кутстрой только вперед. Алмаз Жанаев, Кыргыз эстрада жолдошу. Чоң рахмат. Агыргыңыздар кут болсун. Колчап, шаңдырак бай болсун. Жараткан берет, ырыскы себеп, үйдү жаркытып, кетпес кут келет, бакыт туш келет, жарык кут келет, үйгө шам жагып, жылуулук берет. Ар бир үйдүн тайдубалы куттан түптөлөт, максаттарың бийик болсо Кудай бүт берет. Адамдардын жашоосуна бакыт тартуулар, ар бир үйгө жарык чачып дайым кут келет. Кут келгенде ар бир үйгө жылуулук берет, кут келгенде ар бир үйгө сулуу. Алган үйүбүз ак жолтой болсун, ушул үйдө балдарыбыз агарып көгөрүп көп жакшылыктар болсун. Үйлөрүбүздү аябай жакшынакай куруп берди, качественный кут курулуш компаниясына учурка туруп эле үй алгыла. Ушул балдарга рахмат, мына тапшырып атат, ачкыч тапшырып атат. Ылайым иштер илгерилесин, элибизге тынччылык берсин. Ал мына элибизде тамны алгыла, куттуу тамдан куттамалыла. Баарыңарга ийгилик. Канчалаган кыргызстандык жаш үй бүлөлөр үйлүү болуп атышат. Ошонун катарында биз дагы үйлүү болдук. Рахмат кут курулуш компаниясына. Сезимдер өтө башкача. Себеби мындайча айтканда сөз менен жеткирүүгө азыр мындай бир аз толкунданып турам. Бул кут компаниянын жетекчилерине, өзгөчө жетекчиси Жомарт балама чоң рахмат. Бирге иштеген прорабтары, мастерлерини баары так иштейт экен. Жашоочулардын баары тынчтыкта, Кыргызстанда тынчтык сүрүп, ушул компания өнүп, өсүп, жакшылыктын үстүнө жүрө берсин балам. Рахмат. Келгенде ар бир үйгө жылуулук берет, кут келгенде ар бир үйгө сулуулук берет. Ачык болсун. Эки дүйнөдө ыраазыбыз, мынакей карапайым калкка ушундай кылып жакшынакай квартира салып, колубузга ачкычты берип атасың. Алтындарым аман болгула, эсен болгула, келечеңер керем болсун, телегеңер тегиз болсун. Эч нерседен кем болбогула, баарыңар тегиз. Квартиралар кут болсун, ар бириңерге тынччылык, токчулук, ар бириңерге бакубатчылык каалаңдар. Бар болгула, аман болгула. Аябай сүйүнүп турабыз. Бул батирди мен мугалим болуп иштейм, бирок кызым менен күйөө балам алып бердим, буюрса. Өнүп өсө бергиле дагы. Элдин баары Кыргызстанда ар бир жаш жаран үйлүү жайлуу болсун. Эч жака кетпей ушул Кыргызстанда жашасын. Мигранттардын баары кайтып келсин. Биз ушул кут курулуш компаниясынан үй алдык эле, буюрса мына үйүбүз колго тийип, сүйүнүп отурабыз. Мен эле эмес, бул жерде азыр канчалаган адамдар үй алып, аябай сүйүнүп, кубанып турушкандар. Бүгүн Душканы Бактурсун балабызга алып атабыз, үйлөнөлү, Кудай буйрса. Ушул үйдөн үйлүү болуп, келин алса экен деп сүйүнүп турабыз. Үйлөрдү алайлы, мындан кийинки курулуштардан дагы алайлы. Бул сонун ийгилик. Ошон үчүн баардыгыңарды куттуктайм. Бүгүн биздин майрам, тарыхта калган майрам, Кудай буйрса. Чоң рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу жалпы бүгүнкү коноктор, алган үйүңүздөр ургачы болсун, кут болсун, ушул үйдө көптөгөн жакшылыктар болсун. Тапат, урматтуу айындар мырзалар, дагы бир рет баарыңыздарды куттуктайбыз чын жүрөктөн. Берекелүү үйлөрдөн болсун, куттуу үйлөрдөн болсун. Эми бүгүнкү концерттебиз соңуна келип жетип турат. Анан бул сахна бузулбайт. Калоочулар келип сүрөткө түшүп кетсеңиздер болот, атайын сиздер үчүн жасалган. Ал эми авам бар Акбата менен бүгүнкү концертибизди жыйынтыктап берсин. Кана баарыбыз ометет, алакан жайлы, Аллах Тааладан ушу баарыңыздарга кут береке сурайлы. Бисмилла. Омен анда. Эме демекчибиз, элибизде, журтубузда тынчтык, токчулук, молчулук болсун. Мамлекетибиз өнүккөн өлкөлөрдүн катарында болсун.
Ушул кут компаниясындагы иштерине ийгилик болсун, ушунун жетекчилерине, ушунда иштеген жетекчилерине дагы Алла Таалам ушундай бир күч кубат берип, иман, хидаят, инсап берсин. Ушуларга үй бүлөсүнө бакыт берсин. Дайыма ушундай бир жакшы иштерди жасап, ушу көпчүлүк элдин соогуна калып, жакшылыктын үстүндө иштеп жүрө берсин. Ошондой эле ушул компаниядан үй алган канча биздин Кыргызстандын жарандары, урматтуулар, баарыбызга тең ушул үйлөр ушундай кут болсун. Дайыма жакшы үйүбүздө жакшы күндөр болсун, жамандык алыс болсун. Ушундай жаркыраган майрамыбыз көп болсун. Баягындай ушундай бир эч жаман ойлордон алыс бололу. Себеби мен лейлектемин, ушул жүрөктү ооруткан окуяларыбыз жүрөккө туруп алыптыр. Пата кылганда дагы ошондой нерсени эстей берет экенсиң. Ошондой жаман күндөрдөн Алла Таалам алыс кылсын. Келечеги, Кыргызстаныбыздын келечеги кең болсун. Мына небере чеберелерибиздин келечеги кең болсун. Кыскасын айтканда, баарыбызга ушундай бир жаркыраган, ушундай бир жакшы күндөр боло берсин. Тойлордо, ушундай жакшы күндөрдө, ушундай жолукканда Алла Таалам көп насип кылсын, жамандыгы алыс болсун. Амин. Амин, Аллаху акбар. Бар болуңуз, чоң рахмат. Ал эми туугандар, алып баруучунун акчасы 50 сомдон чогултасыңар деле. Баарыңыздарга чоң рахмат. Үйүңүздөр кут болсун.